Урматтуу Кыргызстандын жана Борбор Азия мамлекеттеринин атуулдары, урматтуу бир туугандар. Сиздерге белгилүү болгондой, жакында Вашингтондо Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп менен Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхунун ортосунда жакында Вашингтондо жолугушуу болду. Алар эки тараптуу мамлекеттик сүйлөшүүлөр жүргүздү. Мына ошол сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен алар массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө өздөрүнүн сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгын айтып беришти. Мына ошол жыйынтык аябагандай чоң трагедияны алып келе турган жыйынтык болуп атат. Мына ошол тууралуу сиздерге айтып берүүнү туура көрдүм. Американын президенти Дональд Трамптын демилгеси менен жана Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхунун колдоосу менен сектор газындагы 2 миллиондон ашуун адам күч менен чыгарылып Иорданияга жана Египетке көчүрүлөт экен. Египет дагы, Иордания дагы буга каршы. Эмне үчүн мындай кылып атат? Анткени ошол талкаланган жерлердин баарын тазалайбыз, курулуш кылабыз, иш орундарын түзөбүз деген шылтоолорду айтып атышат. Бул деген сектор газын толугу менен ушу Израилге өткөрүп беребиз. Израилдин көзөмөлүндө, ошолордун контролунда сектор газы болот, эч кандай Хамас кол салбайт, жакынкы чыгышта тынчтык болот деген шылтоону кылып атышат. Бул аябагандай кара санатайлык шылтоо болуп эсептелет. Эмне үчүн? Өзүңүздөргө белгилүү, Американын колдоосу менен 2023-жылы 7 октябрдан баштап Израиль мамлекети, анын жетекчилиги Палестинага кол салып, тукум куруу саясат жүргүзүп, 47 миңден ашуун адам каза болду. Ансыз келгенсип, Израиль Ливанга кол салып, миңдеген адамдарды өлтүрдү, жерлерин талкалады, Йеменге кол салды. Андан тышкары мамлекеттик төңкөрүштү пайдаланып, Сириянын дагы жерлерин талкалап бомбардатты. Мына ушунусу аз келгенсип, ушу менен токтолуп калбай, Израиль талкалаган сектор газын, палестиналыктардын жерин, ата-бабадан калган жерин ээлеп алып, аларды кууп чыгып, 2 миллион адамды, алардын жерин ээлеп алып, толугу менен Израилге өткөрүп берүү саясат жүргүзүп атат. Бул тукум курут саясаттан да каршы дүйнөдө адамзаттын оюна келбеген нерсени жасап атат да, Дональд Трамп менен Биньямин Нетаньяху. Бул бир. Экинчи. Дона өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Сириядагы болгон мамлекет төңкөрүштөн кийин Израилдин жетекчилиги, Нетаньяху башында турган жетекчилиги Голланд бийиктерин басып алган. Мыйзамсыз түрдө. Анткени Голланд бийиктери Израилге эле тийиштүү эмес, алар Сирияга да тийиштүү болгон. Ортосунда нейтральный зона болгон. Эч кимге карабаган. Анын баарын Бириккен Улуттар уюму жетектеп турган. Бириккен Улуттар уюмунун жана анын Коопсуздук кеңешинин уруксаты жок. Израиль мамлекети Голланд бийиктерин басып алганга акысы жок болчу. Эми ошого карабастан, мына Дональд Трамп, жаңы шайланган Американын президенти, ошо Голланд бийиктери бул Израилга тийиштүү, ошолордун жери деген чечим чыгарып атат. Бул дагы адамзатка каршы келген. Бүткүл мыйзамдарды, декларацияларды, келишимдерди Бириккен Улуттар уюмунун чечимин бузган тыйнак болуп эсептелет. Үчүнчү. Президент Трамптын указы менен Бириккен Улуттар уюму тарабынан берилип келаткан гуманитардык жардамдын баары токтотулду. Гуманитардык жардамдардын бардыгы сектор газында жашоочуларга, согуштан жабыр тарткандарга гуманитардык жардам берилип келген. Бүт дүйнөнүн өлкөлөрү жардам берип келген. Мына ошону президент өзүнүн указы менен токтотуп салды. Бул эмнени билдирет? Бул президент Трамп жана Нетаньяху бул Палестина элине эч кандай жакшылык каалабагандыгы, аларга бир жардам берейин деген ниетинин жоктугун билдирет. Муну кандай болгонунда да ошол территорияны толугу менен Израилга тартып берүү, элин кууп чыгуу. Мына ушундай, ошон үчүн жардам токтот десек болот. Мындан тышкары акыркысы Дональд Трамптын чечими менен Бириккен Улуттар уюмунун алдында адам коюучу кеңеш бар. Ошол кеңештен Американын Кошмо Штаты толугу менен чыкты. Кеңешке мүчө болбой калды. Эмне үчүн? Анткени Бириккен Улуттар уюму тарабынан кабыл алынган декларациялар, конвенциялар, хартиялар, келишимдерди Америка Кошмо Штаттар тааныбайт. Адам укугун боюнча эч милдеттенмени аткарбайт дегенди билдирет. Анткени Америка мыйзамсыз түрдө геноцид кылып жаткан, Израилга толугу менен жардам берип атат. Адамдар өлүп атат. Ошон үчүн эч кимге жооп бербейт дегенди билдирет да.
Мына ошон үчүн дүйнө коомчулугунда жакынкы чыгышта Америка жана Израилдин мыйзамсыз адамзатка каршы аракеттин негизинде дүйнөдө согуш болуп атат, адамдар өлтүрүлүп атат, тукум куруу саясат жүргүзүлүп атат, мамлекеттик төңкөрүштөр болуп атат, миллиондогон адамдар качкынга айланып атат. Мына ошолордун баарына Америка Кошмо Штаттарынын жетекчилиги, Америка Кошмо Штаттарынын азыркы шайланганда президенти, анан Израилдин жетекчилиги күнөөлүү деп эсептейбиз. Ошон үчүн мына өзүңөр билесиңер, эгерде сектор арасында жашаган 2 миллиондон ашуун палестиналыктардын баарын кууп чыкса, анда Палестинанын территориясы эмне болот? Мына жакында өзүңөргө белгилүү болгондой 150 мамлекеттен ашык жер шарынын мамлекеттери Палестина өзүнчө мамлекет болсун деп Палестина мамлекетин тааныды. Бир гана Америка таанаган жок. Америкадан башка бүт мамлекеттер тааныды. 200гө чукул мамлекет анан кийин тааный турганын билдирди. Эми ошол аракеттин баарына каршы Америка менен Израиль аракет жасап, чечим кабыл алып, Палестинаны көчүрүп, алардын территориясын ээлеп алган да. Бул аябагандай чоң трагедия. Ошон үчүн дүйнөдөгү бардык мамлекеттердин бардыгы, бардык пресстик күчтөрдүн бардыгы, гумандуу күчтөрдүн бардыгы, дүйнөдөгү чындык үчүн, акыйкат үчүн согушка каршы тынчтыкты сактаган, согушка каршы аракеттенген күчтөрдүн бардыгы, дүйнө лидерлеринин бардыгы Америка менен Израилдин басып алуучулук адамзатка каршы ушундай аракетине каршы күрөшүбүз керек. Антпесек биз адамзатты жок кылабыз. Америка менен Израилдин аракети канга боелгон, адамдарды өлтүргөн, трагедияны алып келген гана саясат болуп атат. Ошон үчүн дүйнөлүк коомчулуктун бардыгы биз согушка каршы, тынчтыкты камсыз кылуу үчүн, бирөөнүн жерлерин басып албаш үчүн, анан тукум куруу саясатын токтотуш үчүн аракеттерди көрүшүбүз керек. Баарыңыздарга жакшылык каалайм, тынчтык болсун, согуштар токтосун, үй бүлөңүздөрдө бакыт талай болсун. Рахмат.